Талас районунда коронавируска каршы эмдөө иши уланууда. Район боюнча 37.700 адам вакцина ала тургандардын тизмесине киргизилген. Ал эми вакцина алуу өнөктүгү үчүн 22 эмканада атайын пункттар уюштурулган. Кошумча 2 мобилдик топ иштеп жатат. Өткөн аптада Талас облусуна 80 000 доза вакцина келген. Анын 11 000 даанасы Талас районуна бөлүнгөн. Учурда 4268 адам эмделди. Мобилдик топтор бир гана айыл ичинде үймө үй кыдырбастан Суусамыр, Туз ашуусу жайлоолорундагы эс алуучуларга, малчыларга чейин барып жатышат. Муну менен катар эмдөөдөн өтүүнүн жол жобосун, пайдасын түшүндүрүү иштери да жүрүүдө. Bir мобильный группа район боюнча bu ковид ооруларын тейлеп атат. 2 мобильный группа эмдөө боюнча жумуш аткарып атат. Мына кече күнү эле bir мобильный группа Суусамыр жайлоосуна барып малчыларга эмдөө жүргүзүп келди. Администрация тарабынан ошо мобильный группаларга мына 3 мобильный группа түзүлгөн. Бирок ошолор бардык элдерди ахват кылганга жетишпейт. Анан ар бир айыл өкмөттө дагы мобильный группа түзүп, автотранспорт жагынан жардам берип, автотранспорттун ошол күйүүчү майын анан айыл өкмөттүн кызматкерлери ошол медиктер менен кошо чыгып атат. Анан өз ыктыяры менен келип, ошол медицина пункттарына келип алган адамдар мындай азыраак. Ошон үчүн биз түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзүш үчүн үймө үй кыдыруу жолу менен дагы ошол түшүндүрүү иштерин жүргүзүп